Эл аралык маанидеги мелдешке Казакстан, Өзбекстан өңдүү коңшу өлкөлөрдүн жаш спорт сүйүүчүлөрү келишти. 14 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөр арасындагы мелдеште элеттик машыктыруучу уюштурууну колго алган. Балдар арасындагы таймашка 200, ал эми кыздар арасындагы мелдешке 100дөн ашуун катышуучу келишкен. Кубок, медаль, дипломдорун ушу облус спорт комитетибиз алып берип жатат. Участник Казакстан, Өзбекстан, Россия мамлекеттеринен келишти. Кудай буйруса, жогорку деңгээлдеги судьяларыбыз келип сүттетип берип атат. Катышуучулардын көп санда катышып атканы биринчи жолу болуп атат. Бул областтык дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан жана ушул Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы, айыл өкмөт тарабынан, жергиликтүү жана демөөрчүлөр тарабынан уюштурулуп атат. Мелдеш жакшы жогорку деңгээлде өткөрүлүп атат. Кийинки кездери спортко өзгөчө маани берилип жатканын айткан эл өкүлү Балбак Төлөбаев өспүрүмдөргө ийгилик каалады. Элет жергесинде да спорттук жайларды оңдоо, куруу боюнча да аракеттер көрүлүп келгенин белгилеп, жаштарды туура жолго багыттаган мелдештин өтүшү жакшы самалык дейт. Ар бир областта стадиондор жаралып атат, жазалып атышат, оңдолуп атат. Кудай буйруса бокс боюнча, күрөш боюнча анан эми убакыт келип жетти ушундай чоң айылдарда да ушундай спорт комплекстерди оңдошубуз керек. Азыр шартын көрүп атпайсыздарбы, бирок ошого карабай караңызчы, канча балдар, канча кишилер. Кудай буйруса президентибиздин жана өкмөттүн баштаган ушундай иштери да мондай чоң айылдардагы спорт комплекстерин оңдойбуз деген ойдобуз. Эл аралык маанидеги өткөрүлгөн мелдеште ийгилик жараткан жаш спорт сүйүүчүлөрүнө уюштуруу тобу тарабынан кубок, медалдар жана балбан курлары берилди. Бул сыяктуу спорттук таймаштар эми келерки жылы да өткөрүү колго алынууда. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдаконов, Жети Өгүз району.